Улуттук биринчи каналдын эфирин телегүзөт программасы улантат. Аны мен Самат Айсипов алып барам. Саламатсыздарбы? Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы май майрамдары учурунда Борбор калаада күчөтүлгөн тартипте иш алып барып, шаар көчөлөрүн тыкыр көзөмөлгө алышты. Айткандай эле бул күндөрү спирт ичимдигин ичип алып, унаа башкарган айдоочулар өтө көп болду. Андан сырткары авто бейбаштык уюштургандар, жол коопсуздук кызматкерлерине баш ийбеген айдоочулардын жоруктары биздин чыгармачыл топтун тасмасына түштү. Анда узаган аптада орун алган окуяларга кененирээк токтолсок. Рейд учурунда жол коопсуздук кызматкерлерине баш ийбей, качып кутулууга аракеттенген айдоочулар да четтен чыкты. Мына бул сиздер көрүп жаткан Lexus маркасындагы унааны жол көзөмөлдөө кызматкерлери атайын рейдтин алкагында токтотушкан. Бирок айдоочу укук коргоо кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, жолун андан ары улаган. Тартип сакчылары из жашырууга аракеттенген айдоочунун артынан түшүп, бир канча чакырым артынан кубалап барып токтотушту. Мыйзам чегинде бул айдоочу дагы республикалык наркология бөлүмүнө алынып келинип, текшерүүдөн өткөрүлдү. Бирок айдоочунун спирт ичимдигин ичпегендиги аныкталды. Саат 10:30 кызматка чыкканбыз. Кызматка чыккан учурда Lexus автоунаасы Жунус Алиева көчөсү менен түндүктү көздөй бараткан учурда кызыл светофорго баш ийбестен өттү. Наркологиядан текшерилип таза чыкты. Спирттик ичимдиги жок водителде. Азыр красный светофорго 4 протокол түзүлөт. Неподчинение сотрудник УКСМ, неподчинение менен айып корого токтойт автоунаа. Жыйынтыгында мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык жол коопсуздук кызматкерлеринен атайылап качкандыгы жана жол чырактын кызыл белгисинен өтүп кеткени боюнча протокол толтурулуп, материалдар тиешелүү органдарга жөнөтүлдү. Мас болуп алып, унаа башкарып бара жаткан дагы бир айдоочу колго түштү. Өзүңүздөр көрүп турган мына бул автоунаанын ээси Бишкектин Көкжар конушуна жакын жерден шектүү катары токтотулган. Тартип коргоо органдары жаңылбаптыр. Текшерүү учурунда айдоочунун кызуу экени билинди. Ага жараша жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери тарабынан эреже бузган адамга мыйзамдын чегинде чара көрүлдү. Соттон көрдүңүзбү эке? Жок, видео доказательство соттон көрүңүз. Байке, onu айтамыз. Мен туган жерде видео тартып алып жүрмөн, фото кайтарып да, кармалды. Пожалуйста, мен айдап жаткан жерде кармалган видеосун көргөнсүн, пожалуйста, мен жоктурбойм. Ана турган жерден эле тартып алып Сизге жуй түштү, 102ден чалышты. Мас айдоочу ушундай машинасын башкарып барды. Аяктан Тети матрос Акынбаевдан бурулуп, сиз машина турабы? Сүзүккө таштапсыз. Бизге Учкундан вызов түштү 102ден. Вызов түшкөндө ошо Сомбердиева Матросовадан Lexus айдаган айдоочуларды сүзүккө таштаптыр буларчы. Lexus, мен Lexus. Это Камри. Toyota Camry, Camry. Анан алар 102ге чалган, бул видеосу бар. Алар аркасынан кууп келип токтоткон учурда бул мас алдыгы биз чакырган. Биз келген учурда бул айдоочу машинанын аркасына отуруптур. Мага ошо праваңы менен жекпес берип койсо. Жок. Жок, бул вообще эле жок го. Жопрын, сучка жопрын мисалы. Жок, вообще жок блин. Бар. Бияктан тек жопрын болду. Экөө бирөөсү. Болду да. Түнкүсүн Борбор калаада бир гана жол эрежесин бузгандар эмес, спирт ичимдигин ичип алып, жай тургундардын уйкусун бузган учурлар дагы көп катталат. Мына ушундай окуялардын бири дем алыш күндөрү түнкү саат 1-лерде орун алып, спирт ичимдигин ичип отурган компаниядан 2 кыз мушташа кетет. Бул боюнча маалымат 102 ыкчам номуруна келип түшүп, атайын экипаж дароо аталган дарекке келди. Көрсө 2 кыз дагы бир түрк жараны менен спирт ичимдигин ичип отурушуп, сөз арасында пикир келишпестиктер келип чыгат. Мас абалында отурган кыздар тартип коргоо органдарынын кызматкерлерин да сөгүп, ээ бербей жатышты. Окуянын чоо жайы кийинки видео тасмада. Otursanız. Otursanız. Benim işlemediğimi çekmez bak. İşte ne düşün? Ne айтайын? İşte kardeşteyiz. İştебейм мен. Магазин иштейм. İşтебейм. Тартырыңыз, пожалуйста. Мен жакка конокко келдим. Ошо айтыңыз машина башта. Диалогический дом 4-кө, квартира 18-ге келгенсиз. Конокко. Жети жагында, туурабы? 13. Туурабы? Келип, булар
Сиз анан тиги мээрим эже болуп чогуу отурушкан. Отуруп какой-то сөздөр сөз келишпей, тиги мээрим эжени сыртка чыгарып Мен салышат. чыгарган жок. Эшикти бекитип алат. Ал Мен тигил де. эже эшикти такылдатат, ачпай коюшат. Ошол учурда тигил мээрим эже болсо подъездеги электричествонун баарын өчүрүп, терезесин талкалап, марашок баарын бир чактын баарын бүт чыгарып салышкан да. Анан ошол жерде соседтери 102-ге чалган. Биз барган учурда маалымат такталып, ушул жарандар алып келген. Машинада. Баарыбыз эле үчөөбүз аралаш. Башка жаман чыккандык машина айдап. Сен Каза болсоң Конно, лütfen. Пожалуйста, дейт. Olmaz mı? Konsolosluğa arattırmayın. Хорошо, konsulga barasız üyleniz. Пожалуйста, дейт. Lütfen. Üyleniz. Üyleniz koş. Кечки, то есть саат 8:40-да 102 тармагынан чакыруу түшкөн. Геологический 4 18 батирге барган учурда жогоруда жарандар мас абалында ызы чүй салып тополоң кылышкан. Подъездди чачып, жана ошондой эле жарандар кайрылып арыз жаза баштады. Ошонун негизинде келип азыр наркологиядан өткөрдүк. 4-чүгөр больницага барып, дене жаракат өткөрөбүз. Милиция түнү менен мындай шаар тургундарынын тынчын алган окуялар байма-бай болуп турарын белгилейт. Бул жолу коомдук тартипти бузган 3 жаранга тең тиешелүү протоколдор толтурулду. Эми алардын кыймыл-аракетине тийиштүү органдар тарабынан атайын укуктук баа берилмекчи. Рульга мас болуп алып отуруп, машина айдап бара жаткан кийинки айдоочу Бишкектин 7-апрель Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде кармалды. Жол коопсуздук кызматкерлери бул автоунааны шектүү катары токтотушкан. Айткандай эле айдоочу мас абалында экен. Ал инспекторлорго шашып баратканын айтып, кутулуп кетүүнүн айла амалын жасады. Бирок эреже боюнча унаанын ээси республикалык наркология борборуна жеткирилип, текшерүүдөн өткөрүлдү. Бул жерде айдоочунун спирт ичимдигин ичкени расмий тастыкталган соң, тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Бул окуяны милициянын кайгуу кызматы менен бирге рейдтик иш-чараларды чагылдырып жаткан кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков тасмага түшүргөн. Анда эмесе кийинки видео тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Стоит там? Чего не снимали? Что, правда, какой-то новостей? Жоқ, тартпай, жоқ, қойшы, брат, не снимай, братан. Мақыл тартып қойыңыз. Все. Мейлі. Болды, иди зайди. Рейд учурунда, азыркы учурда мас абалында айдоочу деген рейд болуп аткан бизде баксы. Азыркы учурда Бишкек шаары боюнча саат түнкү 10дон башталганбыз. Рейд азыркы 3 болду саат. Азыркы учурда 14 мас айдоочуну наркологиядан өткөрүп, каттап, азыркы учурда айып короого 14 машина киргизилди. Ошентип рейд өткөрүлгөн 2 күн ичинде Борбор калаада мас абалында унаа башкарган 10 айдоочулар кармалды. Алардын баардыгына тиешелүү протоколдор толтурулуп, айдоочулук укугунан ажыратуу боюнча материалдар сотко жөнөтүлдү. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы спирт ичимдигин ичип, рульга отурган айдоочуларга каршы күрөш мындан ары дагы күчөтүлөрүн эскертет. Ысык көлдө жол эрежесин бузган айдоочулар дрон менен аныкталууда. Туристтик мезгилдин башталышын утурлайм. Ысык көл облусунун аймагында унаалардын саны көбөйүп, жол эрежелерин бузуу фактылары көбүрөөк байкалууда. Мындан улам жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы мындай фактыларды эске алуу менен жол кырсыктарынын алдын алуу максатында Ысык көл облусунун кооптуу тилкелерине дрон учурулуп, анын жардамы менен каршы тилкеге чыккан алдыдагы унаалардан туура эмес ашып өтүү, озуп өтүү эрежелерин бузган жана катуу ылдамдыкта айдаган айдоочулар аныкталууда. Бул иш-чара учурунда 20 мүнөттүн ичинде 7 одоно эреже бузган айдоочулар аныкталган. Эскерте кетсек, буга чейин Бишкек-Ош жана Бишкек-Нарын Тору-Карт унаа жолдорунда жол эрежелери учуучу аппарат менен көзөмөлдөнөт деген эскертүү табличкалары орнотулган. Алдыдагы туристтик мезгил учурунда бул унаа жолдордо да дрон учурулуп, анын жардамы менен эреже бузган айдоочулар аныкталып, тийиштүү чаралар көрүлмөкчү. Ушун менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.